Ош шаарынын аймагында коронавирустун таралышын алдын алуу боюнча чаралар жол каттамдарына тыгыз көзөмөлгө алынган. Бул жаатта Ош шаардык мамлекеттик залалсыздандыруу мекемесинин адистери абалдуу көзөмөлдөө менен бирге дезинфекциялоо иштерине көмөктөшүүдө. Коңшу мамлекетте коронавирус чыкканына байланыштуу биздин ишкала алдын алуу максатында biz мамлекеттик профилактикалык залалсыздандыруу бекети менен келишим түзүп, азыр күндө біз мына январдын аягынан бери уже дезинфекцияны баштаганбыз да. Ошолтой дезинфекция кылганы кете турган ошолтой атайым кандай шаймандар, буюмдар же хлор сыяктуу каражаттар кете турган болсо, баарын дезинфекциядан алып, азыр күндө автобус, троллейбустарды толук дезинфекция кылып, жумушка чыгарып атабыз. Күн сайын бир маал каттамдардын ичи атайын каражаттар менен жууп тазаланып жатат. Ошондой эле мындагы керектелчү каражаттар жетиштүү экендигин жана жүргүзүлүп жаткан иштер коронавирус илдетин болтурбоо максатында өтүп жаткандыгын тийиштүү адистер билдирди. Ичкериде мойка, после мойкадан чыккандан кийин себилгенден кийин чачып атабыз. А бул жакта сырттагылар, сырттан чыкканда сыртта мойкадагыларды биз сээп жүрөбүз. Ушинтип 3 этапка бөлүп сээп жүрөбүз азыр. Эшиктериңерди обязательно ачып койгула, эртеңки күнү чтобы клиенттер жыттанып баштары оорубасын деп эшиктерин ачтырып коюп атабыз. Жол каттамдарын дезинфекциялоо боюнча жүрүп жаткан иштерди көзөмөлдөө автомобиль, суу транспорту жана салмактыш өлчөм көзөмөлдөө агенттигине жүктөлгөн. Учурда Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасында калкты тейлөөчү жалпы 87 автобус, 40 троллейбус бар. Ошто ушул автомобиль, суу транспорту жана салмактыш өлчөм көзөмөл агенттигинин Ош аймактык башкармалыгынын инспекторлору ушул жүргүнчүлөрдү ташуу Оштогу Ош шаардык автоунаа муниципалдык ишканасы менен биргеликте ушул коронавирусту алдын алуу максатында тазалоо жана дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Азыр эми дүйнөгө ушул нерсе өтө чоң проблема болуп атат, аны билесиздер. Ошол максатта ушул дезинфекциялоо иштерин күндүгө тазалоо иштерин кылып атабыз кечке маал. Ош шаарындагы каттамдар күнүгө кечки саат 6-дан түнкү саат 12-ге чейин жуулуп, дезинфекция иштери жүрүүдө, андан соң кургатылып, күндүзү жүргүнчүлөр ташууга даярдалат. Гүлнур Арапбай кызы, Эламан Акбаев, жаңылыктар.